Жоокерчилик заманда аябай кыргыздар менен кырылышып, ит жыгылыш болуп, же тиягы жеңе албай, же биягы жеңе албай, убара болушуп отуруп, анан аз жана мыкты даярдалган кыргыз аскерлерине таң калган биздин душмандарыбыздын каны. Кой, мен булар менен эл болуп жашайын. Булар менен мен элдешип жашайын. Кыргыздын элчисин бир таң калтырайын деп, килейген өргөгө 6 каттарды салдырып, килемдерди төшөтүп, шайы жаздак төшөктөрдүн баарын жыйып, жасалгалап, аземдеп, аябай коостоп, кыргыздын дагы туусун, өзүнүн туусун бийигирээк кылып, кыргыздын туусун да сайдырып, анан кыргыздын элчисин күтөт экен. Мен буну таң калтырайын. Мен булар менен жакшы эл болуп жашайын, урмат сый көргөзөйүн деп. Ошондо кыргыздын бир элчиси өзү элчиликке баратып, 2 куржунга толтура өзүнүн топурагын тыгып, асынып алып анан келет экен. Анан баардык урмат сый менен биздин элчини тосту дейт. Өргөгө кирип барганда куржунун көтөрө кирип, биздин душмандын ханын астына көтөрүп келген топурагын төгүп, бир аз жайып туруп анан малдаша кылып чокчоюп отуруп алат экен. Анан ханга айтып атат дейт. Мен сени менен тең атамын. Мен сенин топурагың, өзүмдүн топурагымдын үстүндө отурам деген экен. Кыргыз элчинин мындай каармандыгына, тапкычтыгына, билгичтигине айран таң болгон хан абдан жакшы келишимдерге кол коюшуп, ынтымакташып, ырысташып, бирине бири өтүп кеткен байлыктарын, адамдарын, жоокерлерин албашып, эри шаркак өнөктөш болуп жашап калган экен. Мына наркыбызда, салтыбызда ушундай адамдарыбыз, тапкычтарыбыз көп болгон экен. Муну эчимдин оюна да келбейт. Эми биздин журтубуздун тапкычтыгы, нарктуулугу, дүйнө таанымынын тереңдигин биз даңазалайбыз. Биз ушундай элбиз деп. Мына ушунусубуз менен биз бүгүнкү күндө, бүгүнкү идеологиябыз ушу күндө ушу менен күчтөнүшүбүз керек.